Урматтуу мусулман бир тууганым, күндөрдүн биринде бир падыша бай адам өзүнүн үйүндөн балконунан астына караса, бир колунда жок, бүгүнкү тил менен айтканда бомбуш. Ал шариатта мискин, колунда эч нерсеси жок. Бирок бүгүнкү заманда мискиндер да өзгөрүп кетти. Мурдагы мискиндер айла жоктуктан, эчтеме жоктуктан тилемчилик кылса, бүгүн ден соолугу чың болуп туруп, иштебестен жалкы болуп жатып алган, өзүнө өзү ошол акыбалга таштап койгондор болуп калды. Таштандынан адамдардын таштаган нандарын, тамактарын чыгарып жатса, кара бай айтыптыр. Алхамдулилла, Кудайыма шүгүр, менин ичер суум бар, тамагым бар. Могу окшоп таштандыны чугуп калган жокмун дептир. Таштандыны чугуп жаткан бомбуш нанды башканы алып жатса, жаныдан катуу скоростто өтүп бараткан скорыйды көрүптүр. Албетте бирөөдү алып кетип аткан орууну карап туруп айтат. Кудайыма шүгүр, мен бомбуш болсом да монтип скорыйга түшүп калган жокмун. Тез жардам менен ооруканага барган жокмун деп. Тез жардам менен ооруканага келип, капельницаны коюлган, уколду алып жаткан оору жанына караса, реанимацияда бирөө жан берген экен. Карап, Кудайыма шүгүр, капельницада жатсам да менин ичер суум, алар демим бар экен, буга окшоп өлүп калган жокмун дейт. Бирок өлгөн адам эч нерсе дей албайт. Өлгөн адам зикир да кыла албайт, ой жүгүртө албайт, шүгүр да кыла албайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн бүгүн сенин алты саның аман болуп, акылың жайында болуп, Аллах Тааланын берген нематына шүгүр кылбайсың? Эмне үчүн шүгүр кылбайбыз? Аллах Таалага эмнеге татыктуу кул боло албайбыз?